Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздер менен катталуучубуздун суранычы боюнча Геракл тасмасын көрөлү. Экранга жакыныраак отуруп, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калсаңыз, биз видеобузду баштадык. Тасманын башы Гераклдын төрөлүшү менен башталат. Уламыштарга караганда ал гректер кудай деп эсептеген Зевстин баласы деп айтылат. Гера Зевстин никесиз баласын өлтүрүү үчүн ага уулуу жыландарды жөнөтөт. Бирок биз Гераклдын кичинекей кезинде эле укмуштуудай күчкө ээ экенин көрөбүз. Кийин Геракл 12 эң кооптуу ишти аткарууга мажбур болот. Эгер ал ошол кооптуу иштердин баарын аткарса гана кудайлар аны жайына коюшмак. Анда Геракл дароо эле ал кооптуу иштерди аткарып, 7 баштуу ажыдар Гидраны жеңгенден кийин алып каман менен кармашып, андан кийин терисинен ок өтпөгөн арстанды жылаңач колдору менен өлтүрүп алган экен. Көрсө бул окуянын баардыгын азыркы кезде Гераклдын жээни Иулай аны кармап өлтүрмөкчү болгон каракчыларга айтып берип жаткан экен. Бирок анын айткан жомокторуна каракчылар такыр эле ишенишкен жок. Бир кезде ал жерде Гераклдын сөлөкөтү көрүнүп, ал жерде арстандын терисин жамынган Геракл пайда болду. Аны көздөй чуркап барган 5 каракчыны Геракл бир сокку менен эле тургуз кылып, ээрчите келген достору менен каракчыларды жок кылып, жээни Иулайды сактап калды. Кийинки көрүнүштө Геракл достору менен көңүл ачып жатышса, ал жерге фракиялык ханыша Эргения кирип келип, ал Гераклга менин атам азыр Резус аттуу адам менен согушуп жатат. Резустун жер жайнаган аскерлери бар жана күнүнө миңдеген бейкүнөө адамдар өлүп кетип жатат деп айтып, эгер сен атама жардам берип Резусту жеңсең, анда акысына өзүңдүн салмагыңа тете болгон алтын аласың деп айтты. Аны укканда Гераклдын достору Гераклды дароо эле көндүрүп, Фракиянын падышасы Котиске жөнөп кетишти. Көрсө Геракл аялын жана балдарын өлтүрдү деген жалаа менен Греция падышасы аны кууп жибериптир. Ошондон кийин Геракл өзүнө ишенимдүү досторду да таап, акча үчүн жалданма болуп жүрүшкөнүн түшүнөбүз. Аларды Фракиянын генералы тосуп алып, падыша Котиске алып кирди. Падыша Котис Гераклдын жардам берүү үчүн келгенине сүйүнүп, мен сени жалгыз келет го деп ойлогом, анткени сенин уламыштарыңда сен баардыгын жалгыз жеңесиң деп айтса, Геракл падыша Котиске мен досторумсуз эч ким эмесмин деп койду. Андан кийин падыша Котис дароо эле душманы Резус жөнүндө айта баштап, Резус аскерлери менен Грецияны талкалап, эми Фракияга да жеткени калды. Мен ал Резусту жана анын аскерлерин жарымы ат, жарымы киши өңдөнгөн кентаврлар деп уктум. Алар алдынан чыккандардын баардыгын кыйратып келе жатыптыр десе, Геракл бул нерсеге ишенген деле жок. Сүйлөшүүдөн кийин Геракл алтындын баасын 2 эсе көбөйтүп, падыша Котистин аскерлери жалаң гана дыйкандардан тургандыктан аларды аз да болсо машыктырып жиберүүнү чечишти. Ошентип эртеси дароо эле аскерлерди машыктыруу башталып, алар аскерлерди катарга тизишип, Дудук Тидейди кое беришти. Тидей эч кандай курал жарак колдонбостон эле аскерлердин катарын жарып кирип кетти. Анда Геракл аскерлерге катарды бузганга жол бербей чептей бекем болушуңар керек деп айтып, анын достору аскерлер менен ар тараптуу машыгууларды башташты. Күндөрдүн биринде алар Резус аскерлери менен жакынкы айылга кол салганы жатыптыр деген кабарды угушуп, падыша Котис баш болуп дароо эле ошол жака жөнөмөй болушту. Ошол күнү кечинде ханыша Эргениянын баласы Арий араба тараптан бир кызыктай үндөрдү угуп ал жака барса, өзүн жырткычтай алып жүргөн Дудук Тидей баланы коркутуп жиберди. Геракл Арийди тосуп алып, аны тынчтандырып, Тидей төрөлгөндөн бери согуш таласында согушуп жүрөт деп айтып, ал күнүгө түшүндө бир нерселерди көрөт, бирок эмнелерди көргөнүн такыр айта албайт деп айтты. Ошентип эртеси аскерлер менен жакынкы кыштакка жөнөмөй болушуп, Геракл аскерлердин арасынан жээни Иолайды көрүп, сен азыр согушка даяр эмессиң деп эле саптан чыгарып ханды жанына кетирип салды. Качан алар жол жүрүп отуруп жакынкы кыштакка жеткен кезде, кыштак өрттөнүп жер жайнаган өрүктөр жатканын көрүшүп, кечигип калгандарын түшүнүштү. Бирок бул тузак болуп чыгып, ал жерде жаткан адамдар Резустун адамдары экен. Дароо эле жер жайнаган Резустун адамдары ар тарабынан курчашып, аскерлер ханды ортодо коргоп катарга турушту. Дароо эле ал тазбаш адамдардын арасынан башчы өңдөнгөн бирөөсү чыгып, Гераклды көздөй чуркап жөнөдү. Анда Геракл бир козголуп койбой жетип келген ал тазбашты учура чапты. Андан кийин жер жайнаган тазбаштар менен катуу кыргын башталып, Гераклдын адамдары чекесинен эле аларды кыра баштады. Анда тазбаш адамдар азайбай эле тескерисинче көбөйүп, жоокерлердин катарын бузуп, ханды көздөй жеткенге аракет кылып жатышты. Бир кезде Гераклдын адамдары ат арабага түшүп, чекесинен эле кырып жөнөштү. Акыры тазбаш адамдар жеңиле баштап, качып кетүүгө мажбур болушту. Ошол кезде аскерлер кырда турган жарымы ат, жарымы киши болгон сөлөкөттү көрүштү. Геракл падыша Котиске артка кайтып, аскерлерди мыктап машыктырып, андан соң гана Резуска каршы аттаналы деген сунушун айтып, артка кайтышты. Геракл ар дайым түндө аялы жана балдары өлгөн түнү эмне болгонун эстей албай, анан
анан да көзүнө 3 баштуу чоң карышкыр көрүнө берчү. Эртеси күнү ханыша Эргения Гераклдын досторуна келип Геракл жөнүндө сурап, ал чындап эле аялын жана балдарын өлтүргөнбү деп сураса, Гераклдын адамдары ал түнү эмне болгонун эч ким билбейт, атүгүл Геракл өзү да билбейт деп айтышып, бирок биз Геракл андай кылган деп ойлобойбуз. Ал буга чейин бизге көп жардамын берди. Эми биз бир үй бүлөдөй эле болуп калдык деп айтышты. Ошентип алар бир канча күндүн ичинде жоокерлерди толук кандуу машыктырып, кайрадан текшерүү иретинде Тидейди кое беришип, бул жолу Тидей катарды буза алган жок. Андан кийин даяр болгон аскерлер менен Токой аралап жөнөшүп, Резуска күтүлбөгөн жерден чабуул коймокчу болушуп, ал жака да жетип калышты. Алар келген кезде жанагы жарымы киши, жарымы ат болгон аскерлер кыргырдан көрүнүп, эми көпчүлүгү алардан сүрдөнүп корко башташты окшойт. Бирок качан гана Резус адамдары менен сүйлөшүү үчүн ал жака түшүп келгенде, алар эч кандай кентаврлар эмес эле ат минген аскерлер экенин көрүштү. Көрсө Резус душмандарын коркутуу үчүн атайын ошондой аңыз кеп таратып койгон экен. Резус падыша Котиске: "Менин аскерлерим сеникинен алда канча көп. Ошол үчүн азыр эле багынып бергениң оң болот" десе, падыша Котис Гераклга ишенип эч эле багынгысы келген жок. Анда Резус өзүң оңгөр дегендей кылып артка кайтып жер жайнаган аскерлерин жөнөттү. Котистин аскерлери катарларга турушуп, салгылашка дайынданып калышты. Резустун жер жайнаган аскерлери дээрлик келип калганда, Апталдан Аталанта баш болгон жаачандар ат арабалары менен чыгып аткылай башташты. Андан соң Котистин аскерлери жаа тартып, Резустун аскерлеринин бир тобу мерт кетти. Андан кийин Резустун аскерлери жаа тартканда, Котистин аскерлери баардык тарабынан калкан жаап, баардыгы калкан астына бекинип, бирок Амфирай бекингенге жетишпей калды. Анда ал ажалым ушул жерден жетти окшойт деп окко төшүн тосуп эле туруп берди. Бирок бул жолу да ажалы жок Амфирайга бир да ок тийбей калды. Узак салгылаштан кийин Резустун аскерлеринин бир тобу кырылып, калгандары кача баштаганда, ачууланган Резус жалгыз эле Гераклды көздөй бет алды. Бирок Геракл аны дароо эле ат баты менен кошо көтөрүп чаап, колго түшүрүп алды. Андан соң Резусту жана колго түшкөн башка аскерлерин кармап алышып, хан сарайга алып келишти. Ошол жерден Резус Гераклга: "Сен туура эмес жака кошулуп согушуп жатасың. Айылдардын баардыгын мен кырып өрттөгөн эмесмин. Согушту падыша Котис өзү баштаган" деп ал жерден кетип калды. Анын сөздөрүнөн кийин ойлонуп калган Геракл падыша Котистен шек санай баштады. Дароо эле хан сарайдан ханыша Эргенияны кармап алып, баардык чындыкты айтууну талап кылды. Анда Эргения: "Менин атам Греция падышасы менен биригип, сени өз кызыкчылыктарына колдонушту. Алар менин күйөөмдү өлтүргөндөн кийин келечектеги тактын мыйзамдуу ээси менин балам Арийдин коопсуздугун ойлоп, аргасыздан сени бул ишке көндүрүүгө мажбур болдум" деп айтып, анан да баласы Арийди коргоону суранды. Андан соң Геракл түз эле падыша Котиске барып: "Сен мени алдап мага чыккынчылык кылдың" десе, падыша Котис эчке белбей: "Мен сени колдонуп өз максаттарыма жеттим. Биз эми Греция падышасы менен биригип чоң империя курабыз" деп айтып, "Эми мага каршы эч ким чыга албайт. Сен болсо болгону бир акчага жалданган аскерсиң. Алтыныңды ал дагы жолуңа түш" деп айтса, ачуусу келген Геракл падыша Котисти ошол эле жерден мерт кылайын деп, бирок достору аны токтотуп калышты. Андан соң Геракл достору менен алтындарын алышып сарайдан чыгып баратышты. Бирок Геракл өз алтынын досторуна бөлүштүрүп берип: "Силер мени ушуга чейин коштоп жүргөнүңөргө чоң рахмат. Бирок мен бул жерден кете албайм. Мен баштаган ишимди аягына чыгарышым керек" десе, достору да Геракл менен калмак болушуп, бир гана Автолет аларга көнбөй алтындардын баарын жүктөп, "Калсаңар кала бергиле" деп жөнөп кетти. Эми Геракл адамдары менен сарайдагы сакчылардын баарын өлтүрүп ичкерге кире башташты. Бирок мындай болоорун алдын ала билип турган падыша Котис аскерлер менен аларды курчап калып, генерал падыша Котиске булар Эргенияны жана Арийди коргоого келишти. "Мен ханыша Эргения Гераклдан Арийди коргоону суранып жатканын өз кулактарым менен уктум" десе, падыша Котис дароо эле кызы Эргениядан Арийди тартып алды. Андан кийин Гераклды чынжырлап айлап, анын досторун да камап салышты. Ошол кезде Гераклга жанагы 3 баштуу карышкыр көрүнгөндөй болуп, бирок ал 3 баштуу карышкыр эмес эле 3 карышкыр болуп чыкты. Гераклдын маңдайына аны Грециядан кууп жиберген Грециянын падышасы келип: "Эми сенин да ажалың карышкырлардан жетет окшойт" деп айтса, карышкырлар Греция падышаныкы экенин билген Геракл аялы жана балдары өлгөн түнү ошол карышкырларды көргөнүн эстеп, үй бүлөсүн Греция падышасы өлтүргөнүн түшүнүп калды. Эми падыша Котис Эргенияны өлтүрүүгө буйрук берип, андан кийин Гераклды, андан соң гана башкаларын чекеден өлтүрмөкчү болду. Бирок Геракл ошол жерден укмуштуудай күчүн көрсөтүп, жолунуп жатып эле чынжырын үзүп кетти. Аны көргөн падыша Котис жана Греция падышасы качып жөнөштү. Геракл Эргенияны бошоткондон кийин жанагы 3 карышкыры менен кармаша баштады. Акыры аларды өлтүргөндөн кийин досторун бошотуп, алдынан чыккандардын баардыгын кырып отурушуп, Геракл Греция падышасына жетип барды. Геракл ушул күнгө чейин ага өлүм каалап келген Греция падышасын жалынганына карабай эле дароо эле мерт кылды. Андан соң ал жерге генерал келип Гераклды өлтүрөйүн деп калганда, ал жерге жетип келген Иолай генералды өлтүрүп Гераклды сактап калды.
Геракл адамдары менен сыртка чыгып барса, падыша Котис өздөрү машыктырган аскерлерди өздөрүнө каршы кое берди. Анан да ал Геракл багынып бербесе Ариди өлтүрөөрүн айтып жатканда, күтүлбөгөн жерден жоокерге канжар сайылып, көрсө ал жерге достору үчүн кайтып келген Авталит келип калган экен. Ари апасын көздөй чуркап, тидей болсо аны болушунча коргоп жатып, бир топ жанын октору ага сайылып калды. Геракл аны жогоруга көтөрүп чыкканда, эч качан сүйлөбөгөн Тидей өлөрдүн астында Геракл деп үн чыгарды. Андан кийин Геракл дагы бир жолу укмуштуудай күчүн көрсөтүп, каптап келе жаткан аскерлерди көздөй чоң айкелди кулатканга аракет кыла баштады. Акыры айкелдин түбүнөн жарка кетип урая баштап, бир топ аскерлер набут болуп, падыша Котисти айкелдин башы бийиктиктен учуруп кетти. Эми Гераклдын укмуштуудай күчүнө таң берген жоокерлер ага тизе бүгүп баш ийип, анын атын атап кыйкырып жатышты. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып колдоп коюңуздар. Дагы бир кызыктуу тасмадан жолугушканча саламатта болуңуздар.